Атым Зейнеп, интерьер дизайнермин. Азыр сіздерге жалгыз боюнун жашоосун кантип өзгөрткөнүмдү айтып берем. Асман деген жыйыным бар. Жашы 14кө чыгып калды. Ал ТЦП менен төрөлгөн. Апасы жалгыз бой эне. Батирдин шарттары жакшы эмес болчу. Майыптыгы бар адам үчүн эч бир ыңгайлуулук жок эле. Көпкө ойлондум. Акыры ушул үй бүлөгө жардам болсун деп, батирин толук ремонттоону чечтим. Үйдөгү бардык эмеректерди, буюмдарды сыртка ташып чыгардык. Энени балдары менен убактылуу жайгаштырдык. Ошентип мен толук кандуу ишке кириштим. Дуалдарды кырып, кайра сырдап боеп, эмеректер жаңысын алмаштырып дегендей. Айтор иш жакшы эле жүрүп жаткан болчу. Бүтөргө жакын калганда акча түгөн калды. Суук түшөйүн деп калган. Дыбырчылап кыжаат болуп акча издеп баштадым. Санаалаштар, активисттер, досторубуз колдоо көрсөтүштү. Ошентип суук түшкөнчө ремонт бүттү. Бир да эски буюм калган жок. Үй бүлө өз үйүнө кайтты. Азыр Асман ошол бүт шарт түзүлгөн үйүндө жашап, дарылануусун улантып жүрөт. Ремонтту бүткөнүбүзгө 1 жылдай болуп калды. Жыйынтыгында жалгыз бой эненин жүгү бир аз да болсо жеңилдеди. Мен болсо майыптыгы бар балалуу энелерге жардам берүүнү улантам деп жүрөм. Жолдошум Баяр менин идеяларымды колдоп, ар дайым ар тараптан сүйөп келет. Биз аялдар адамдардын муктаждыктарын терең түшүнүү өзгөчө жөндөмүбүз бар экен. Бирөөнүн азабын, кайгысын көрүп, ага кол сунуу бул биздин күчүбүз. Биздин боорукердик жана күчтүүлүгүбүз менен биз жакындарыбыздын гана эмес, бүтүндөй коомдун жашоосун жакшырта алабыз. Ийгиликтерибиз биримдигибизде.